Урматтуу кыргыз элим, мына көз ачып жумганча Кудайым буйруса жаңы жылыбыздагы 2020-жылыбыздагы кирип келди. Бардык мекендештеримди мен ушул кирип келген 2020-жыл жаңы жылыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эми 2019-жылга кичине токтолуп кетсек, 2019-жылдагы биз үчүн жаман жыл болгон жок. Биринчиден тынччылык, элибиз бүтүн, көптөгөн Кыргызстанда бир майда чүйдө окуялар болду. Аларга көңүл бурбаш керек. Алар өзүнүн нугу менен азыр чечилип келе жатат. Ошону менен бирге эле бизде азыр ушул Шанхай кызматташтык өттү. Мен ойлойм, ушул Шанхай кызматташтыгы Кыргызстанда бир жогору деңгээлде жакшы өттү. Андан башка эл аралык бир саамалыктар да өттү. Алар да жакшы өттү деп ойлойм. Жалпы 2019-жыл Кыргыз эли үчүн жаман жыл болгон жок. Эми 2020-жылга эмне каалайм? 2020-жылга мен кааларым, мына көрүп атасыздар, азыр бүткүл дүйнөсүндө жашыл экономика деп коңгуроо кагып, ушул өзүнүн аба ырайын, өзүнүн экологиясын азыр ушундай коргоп кала турган мындай бир заман болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, 2020-жылы биз кыргыз элибиз өзүбүздүн ушул экологиябызды, өзүбүздүн абабызды бир булганыштан сактаганга аракет кылсак, ойлорум ошого биз жапырт бир эле саясатчылар эмес, бир эле мамлекет башчылары эмес, биз кыргызстандыктар, кыргыз элим чогуу биз ушуга бир аракет кылсак, жанакындай Бишкекти үстүн каптап турган кара түтүн убактылуу жок болуп калса, ага биз жок болуп калды деген мамиле кылбасак, бул деген жерге түшөт, жерден түшүп, бул суу менен эрип кайтадан адамдардын ден соолугуна зыян келтирет. Ошон үчүн 2020-жылы ушундай бир абаны булганычтардан арылып, жакшы нерселерди биз мыйзамчылар палатасында иштеп аткандар жакшы мыйзамдарды алып чыгып, элибиз ушул абаны булбаган бир жакшы нерселерге көңүл бөлүп, ден соолук оңдосок. Кудайым ошон үчүн кыргыз элинин ден соолуктарын чың кылсын, мекендештердин ден соолугу чың болсо, токчулук болсо, молчулук болсо, Алла Таалам бизге бир кайрымдуулук, жакшы нерселерди буйруса, мен ойлойм, жылыбыз жакшы болот го деп. Ошон үчүн мен кайрылып кетким келет. Эли журтум ар дайым ушуга тыгыз байланышта иштеп, ушул жогорку мамлекеттин жогорку бутактарында, бийликтерде турган адамдардын артынан бийликтен кеткенден кийин мен тилегим жаман сөз эчпесе, мына өзүбүз эле ушу депутаттар, мыйзам жазуу палатасында иштеп аткандар артыбыздан жаман сөз эчпегендей кызматыбызды өтөп берсек, биздин сүрөтүбүздү көргөндө, биздин фамилиябызды, атыбызды укканда, биздин уулдарыбыз, биздин неберелерибиз уялбагыдай кызмат кылсак келечекте, мен ойлойм, кыргыз эли ошону менен бир жакшы нерселерге жетишебиз го деп. Баарыбыз жапырт бирдей ыймандуу болсок, Алла Таалам берген ыйман менен жакшы жолдо жүрсөк, ошон үчүн мен ойлойм, экономикабыз көтөрүлүп, кыргызыбызда тынччылык, токчулук болуп, молчулук болуп, 2020-жылы баарыбыз жакшылыкты күткөн жылдардан болсун деп тилейм.